ушул массаж жасап атканда биз сөзсүз түрдө мына Савелов деген орустун бир профессору мындан 40-45 жыл мурун мына ушул Виватон деген суюктукту даярдаган. Бул деген 26 чөптөн жасалган суюктук эң сонун териге сиңет. Ушул теридин астында жаткан бес тамырлардагы кереги жок нерселерди, кызыл қан тамырдагы, көк қан тамырдагы, бес тамырдагы кереги жок нерселерди ушул чөп сиңип териге. Буга аммиак кошулат, чтобы териден тезирээк сиңиш үчүн. Денеге сиңип, ушул 3 қан тамырдын ичиндеги кереги жок. Мен дайым айтып коем го шлак деп. Ошо шлактарды айлап чыгууда эң чоң ролду ойногон бул Виватон суюктугу. Денеге кадимкидей чапкылайбыз. Мына колго куябыз, денеге чапкылайбыз, сиңиребиз. Андан кийин кайра дагы чапкылап сиңиребиз. Дагы 2 жолу, 3 жолу сиңиргенде денеге бул өзү абдан жакшы сиңип кетет. Дагы териге сиңгенден бүттү. Ал сиңгени бир гана кан тамыры менен эле бес тамырга сиңет. Жана ошо кан тамырдын ичиндеги, жана бес тамырдын ичиндеги оксидант деп коет, шлак деп коет. Ошо шлактарды кууп бергенге, сийдик менен, заң менен чыкканга өтө чоң жардам берет.